биринде бардыгыбыз чогулуп алып иштер жөнүндө сүйлөшүп жаттык. Көңүлсүз болуп кетти. Данила Лойкадан бир ырдап койчу, жаныбызды рахаттандырып, көңүлүбүздү ачып жиберчи деп суранды да, Раддага көз чаптырып карады. Радда болсо андан бир аз нарыракта чалкасынан түшүп асманды карап жаткан болчу. Лойка кыяктын кылдарына кылтаякты коюп ойной баштады. Кыяк ушундай бир безилдеп сүйлөй баштады дейсиң, ал аны кыздын жүрөгүнө окшоп кетти. Мына ошондо Лойка ырдап жиберди. Радда башын буруп, бир аз өйдө көтөрүлдү да, ырчынын көзүнө карап жылмайып койду. Лойка болсо таңшы оласындай жарк эте түштү. Мына ыр десең, эми мынтип эч ким ырдай албайт. Мына ырдын төрөсү, деди Данила, Раддан атасы. Мындай ырды эч качан ыккан эмесмин. Анда Радда: "Эй, Лойка, сен анчалык бийик учпа. Кулаганда бутуң менен түшпөй, мурдуң балчыкка тийип мурутуңду булгайсың. Көзүңө кара." Лойкага жырткычтарча алай карады, бирок эч нерсе дебеди. "Токто, Данила", деди Лойка. "Кызыңды мага аялдыкка бер." "Эй, сөз эмес бекен. Эгерде колуңдан келсе, ала кой." "Жарайт", деди Лойка жана Раддага карап мындайча сөз баштады. "Бери кара, кыз. Менин сөзүмө бир аз кулак салуу. Сен көп эле олжуп чирене бербе. Мен сага окшогондордун көбүн көргөм. Чынын айтам, көбүн көргөм. Бирок бирөө да жүрөгүмдү сага окшоп козгой алган эмес эле. Эх, Радда, сен менин жанымды туткундап алдың. Айла барбы? Эмне болсо ошо болсун. Анын үстүнө сени Кудай алдында өзүмдүн ар намысым менен, сенин атаңдын жана мына бул кишилердин алдында аялдыкка аламын. Бирок эсиңде болсун. Менин эркиме каршы туруп, каяша айтууга болбойт. Мен эркин кишимин. Өзүм кандай кааласам, так ошондой жашаймын", деп аябай тиштенип, көздөрү менен от чачып, кыздын жанына басып барды. Биз карап турабыз. Ал кызга колун сунду. Мына ошондо талаанын азоатын Радда жигөндөдү деп ойлоп кеттик. Бирок күтпөгөн жерден Лойка колдорун шилтеп чалкасынан кетти да, күп этип жерге жыгылды. Бу кандай шумдук? Жигиттин так жүрөгүнө ок тийгендей болуп кетти. А көрсө Радда белимдеги кол камчысын алып, анын бутун көздөй үйрүп, анан өзүн көздөй тартып жибергенде Лойка чалкасынан кетип жыгылган экен. Биз эмне болор экен деп карап турабыз. А Лойка акырын ордунан туруп, эч кимге карабастан талааны көздөй басып кетти. Эртеси күнү кечинде бардыгыбыз алоолонгон оттун тегерегинде чогулган кезде Лойка да келди. Анын сабыры сус. Ал жертиктеп туруп бизге мындай деди: "Иштин жайы мына мындай, достор. Мына так ушул түнү мен өзүмдүн жүрөгүмдү карап чыктым. Жана өзүмдүн эски эркин турмушум үчүн андан орун таппадым. Анда Радда гана жашап турат. Мына ошол гана. Мына айдай сулуу Радда, ал Ханзадага окшоп күлүмсүрөп карап турат. Ал өзүнүн эркин менден артык сүйөт. А мен аны өз эркимен артык сүйөм. Мына ошондуктан мен Радданын аягына баш уруп жүгүнмөкчү болдум. Мына ушундай эмеспи, Радда?" Радда унчукпай түнөрүп туруп, башын ийкеди да, колу менен бутун көрсөттү. "Кана?" деди Радда зообарга. "Эй, ашыкпа, үлгүрөсүң, жадатып да жиберер. Анда эмесе, достор, менин Раддамдын мага көрсөткөн жүрөгү чындап эле ушундай бекен. Мына ошону сынап көрүү гана калды. Андай болсо, сынап көрөй. Мени кечирип койгула, туугандар. Биз Забардын эмне кылмакчы болуп жатканын туюнууга үлгүрө албай да калдык." А бирок Радда жерде сулап, анын көкүрөгүнөн Забардын кыйшык бычагынын сабы чыгып турганын көрдүк. Биз селейдик да калдык. Радда болсо бычакты сууруп алып, аны очо ыргытып жиберди да, жаратты,
өзүнүн олоңдой кара чачы менен жапты. Жана күлүмсүрөп туруп мындай деди: кош бол, Лойка. Сенин ушунтериңди мен билген элем. Деди да жан берди. Эх, Текеберди Канзада, мен эмсен аягыңа жүгүнүп баш урайын деп Лойка бүткүл талага угуза кыйкырды да Радданын бутуна эриндерин тийгизген бойдон былк этпей катты да калды. А Данила Радда ыргытып жиберген бычакты колуна алып Зобардын жанына келди да Лойканын жүрөгүнө туштап туруп бычакты бышып алды. Бул карыя солдат Раддан атасы эле. Мына ушундай экен да, деди Лойка. Ошентип Лойка Раддан артынан кууп жөнөдү.